Бактылуу жубай 3 баланын мейримдүү энеси Хадиджа Кубра Тонгардын бекем үй бүлө бактылуу балдар аттуу 2 бөлүктөн турган семинары 400 айымды бир аянтчага чогултту. Биз айымдар үй бүлөнү сактап, жакшы балдарды тарбиялайлык, ыйманга алып келелик, элибиз, жерибиз өркүндөй берсин. Рахмат. Үй бүлө жана бала тарбиялоо боюнча 40тан ашуун китептин автору, бала тарбиялоо боюнча Туркиядагы жана Европадагы алдыңкы адис Хадиджа Кубра алгачкы жолу Умма Ислам журналынын чакыруусу менен айымдарга семинар өттү. Кыргызстанда деле эмес, бүткүл дүйнөдө азыр үй бүлөлүк маселелер, бала тарбиялоо боюнча маселелер бул актуалдуу аябай тема, көйгөйлөр аябай көп. Анан бизге дагы аябай кайрылгандар, апалар, энелер көп болчу, кеңештерди сурап, кантип никебизди сактап калабыз, эгер жалгыз бой эне болсом, кантип баланы тарбияласам болот деп кеңештерди көп сураган. Анан быйыл Кыргызстанда дагы мамлекеттин тарабынан үй бүлө бекемди боюнча азыр законопроекттер жана негизи долбоорлор жазылып атыптыр. Анан ошондуктан биз ойлодук, бул дагы ушул семинар биздин коомго жакшы чоң салым кошот деп, жана биздин мамлекетибизге дагы жардам берет деп, азыркы акыбалда балдарды кантип тарбияласак болот деп, психологиялык жактан дагы жабыркаган апалар дагы бар, зордук зомбулукка дагы учураган балдар бар, апалар бар. Вот ошолорго дагы кеңештерди биздин коногубуз кеңешин берип кетет. Анткени Туркияда көптөгөн миңдеген үй бүлөлөргө жардам берген, жана 40тан ашуун китептерди жазган ушул тематика боюнча. Семинардын биринчи бөлүгү үй бүлө мамилелерин бекемдөөгө арналды. İşte kitap hazırlık sürecinde үй бүлө маселелерине караганда мен китептерди карап жаткан учурда көптөгөн адабияттарды карадык, ушул жерде изилдедим. Бул жерде бир хадис чыкты. Ошол жерде биздин улуу пайгамбарыбыздын бир сөзү бар. Үй бүлөлүк үй мамилеге караганда үй бүлөлүк эрди катын ортосундагы түзүлгөн үй бүлө системасы негизги бул бейиштин бир бурчу деп айтат. Анткени бул бурч таптакыр бузулбасын. Ушул хадис мен муну окугандан кийин ушунчалык бир ойлондум. Эмнени ойлондум билесиздерби? Ошо пайгамбарыбыз бизге мынтип айткан жок. Эрди катындын маселесинде ошол бир өзүңөр бир аракет кылып бейишке айланткыла деген жок. Бул негизги эле табигый эле бейиштин бир бурчу экен да. Демек, биз ушу бул жерде бул бир немат экен да. Ошону биз ишке аракетишибиз керек. Муну биз мындан ары дагы жакшыртуу эмес, ошол кадимки табигый бейиштин бурчун коргошубуз керек экен. Аны бузбаш үчүн аракет кылышыбыз керек экен. Педагогикада да ошондой. Биринчи бөлүмдө ушул үй бүлөдөгү мамиле тууралуу сөз кылып атабыз. Үй бүлөдөгү күйөөсү менен аялдын ортосундагы мамиле дегенде. Анан мага эң жаккан жери бул үй бүлө курууда ишеним болуш керек экен. Анан ушул жолдошуңарга 100% ишеним болуш керек деген өтө жакты да. Биз негизи ишенет экенбиз, бирок ушу Хатижа айым айткандай деңгээлде эмеске да, ишеним болгону менен кандайдыр бир деңгээлде өзүбүздү мындай ойлоно береткенбиз да, балким деген сөз туура берет экен да. Анан бул жерде дейт, албетте Аллах Тааламга ишеним болуп туруп, анан жолдошуңуздар менен жашаганда дейт, эч кандай мындай ортоңордо мындай түшүнбөстүктөр болбош керек дейт да. Анан дагы бир жаккан жери ар бир теманы жолдошуңуздар менен сүйлөшүп ала турган адам болуш керек дейт. Ичиңиздерде кандай баягындай сезимдер болуп атса, ой толгоолор болуп атса, түшүнбөстүктөр болуп атса, ошонун баарын бири-бириңер менен сүйлөшүп чечип алышыңар керек деген жактар аябай жакты да. Негизи семинарда айта кетсек, өтө сонун уюштурулуптур, уюштуруучу жагынан. Доктор Хадиджа Кубра миңдеген үй бүлөнүн никесин сактап калуусуна себепкер боло алган. Айымдардын бала тарбиялоодогу аң сезимин аңтарган, бакырбаган апалар.
Ал эми үй бүлө мамилелерин бекемдөөгө арналган оңолгон турмушум аталышындагы китептери кыргызчаланып 10 ирет басылып чыккан. Аталышы дагы албетте интрига жаратат. Бакырбан апалар китеби уже 1,5 жыл болду которулуп чыкканына. Бүгүнгө чейин 10 000 дана сатылды. Бул эмне үчүн бакырабыз, эмне үчүн кыйкырабыз, ошонун себептерине токтолуп, анан чечүү, бакыр боонун чечүүнүн жолдорун сунуштайт да. Биз балалыгыбыздагы травмаларды кантип жеңе алабыз, анан балдарыбызга кантип мамиле кылыш керектигин бүт инструкциясы менен оңолбогон турмуш эмес, оңолгон турмушум. Биз бул жерде дагы ошо аталышында бир аз мындай адамдар ойлонсун деген максатта койгонбуз. Анан бул жубайлар ортосундагы мамилени жакшыртуунун жолдору. Ар кандай жубайлардын типаждары бар. Интроверт, кайгычы, асан кайгы, мындай кыянатчыл жубайлар менен биринчи тааныш керек. Анан алар менен кантип жашашты мындай жол көрсөткөн китеп да. Бул быйыл эле которулду. Эми бара-бара окурмандардан келген пикирлер бизди дагы да мындай туура иш кылганыбызды ынандырып атат да. Күн алыс бир окурман келет, мен жубайыма жакшы мамиле кылышты үйрөндүм бул китептен, силерге ыраазычылык билдиребиз деген комментарийлерди жазып коюшат. Ал бизге албетте жакшы мотивация болуп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан үлгү алып, ошонун сүннөттөрү менен жашап, ал жакты дагы илим тең салмак кылганда сөзсүз мыкты мамлекет башкаруучулар чыгат да деп ойлойм. Бүгүн бир жакшы азык алабыз, жана ыйманыбыз бекемделет деп ойлоп турам азыр. Мен өзү ушу үй бүлө жөнүндө ата-энелер менен балдардын мамилеси, балдарга кандай мамиле кылыш керек, кандай дуа кылыш керек, балдардан эмнени күтүш керек дегенди айтып жүрөм. Анан бүгүн дагы бир өзгөчө бир жактары бар бекен, жанагы Бакырбаган апалар боюнча бестселлер болгон. Анан дагы бир мен укпаган, билбеген нерселерди дагы үйрөнөм го. Анан болгон мындай бир канчалык билим алсам, канчалык руханий дүйнөм азык түшсө, дагы жамааттарыма эли жерге жеткирем деген үмүттө турам да. Эгер бир жаңы үйлөнгөндөр, апалар, эм бойкат болгондор, эм жаңы төрөгөндөр ушул китепти окуган болсо, мисалы үчүн, ошо канча каталарды кетирбейт болчу да буларчы. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул азыркы шу күндө өтө актуалдуу. Анткени үй бүлөдөгү көйгөй, балдарды тарбиялоо, келечекте кандай адамдар мамлекетти башкарат. Ошону ата-энелер үйрөтүп, барып окутуп, билим алып, анан кийин башкарыш керек да. Мыкты кесипкөй адис болуш керек. Тилдерди билген болуш керек, четтерди окуган болуш керек. Ар тарабынан адеп ахлактуу болуш керек. Ансыз болбойт да. Ансыз мамлекетти башкаруу кыйын. Үй бүлө бул бири-бирине, балдарга, ата-энелерге болгон сүйүү, өз ара камкордук мамилелеринен негизделет. Үй бүлөдөгү абал балдардын өсүп өнүгүүсүнө, психологиялык саламаттыгына түздөн-түз таасир этет. Күчтүү нике бири-бирине шайкеш келген эки түгөйгө таянат жана ар бири бири-биринен жакшы сапаттарды издейт. Өз ара колдоо, урматтоо, кечиримдүүлүк, ишеним менен үй бүлө бекем боло алат. Үй бүлө ичи бактылуу болуу үчүн үйдөгү ар бир адам өз табиятына жараша маселе менен алектенүүсү абзел. Жана үй бүлөнүн бактылуулугунда атанын орду дагы эбегейсиз экендигин баса белгилейт Хадижа айым. Мен жылдар бою ошол мен Түркиянын булуң бурчунун баарына барам, ошондой эле чет өлкөдөгү досторго да барып, ошол Бакырбаган апалар жөнүндө айтып бердим. Балдарга кандай мамиле кылыш керек, балдарга кандай жакшы мамиле кылышыбыз керек, үй бүлөбүздө кандайдыр бир педагогикалык билими бар ата-эне боло алабыз деген жөнүндө айтчубуз да. Бирок ар бир семинардын аягында ар бир киши келип алып, мындай бир суроолорду берчү. Хадижа айым, туура айтып атасыз, ооба, биз да ушундай аракет кылабыз. Бирок биз ошол апасынын аракети менен болбойт экен да, атанын да аракети керек болуп атпайбы? Же болбосо мен үй бүлөмдө мен мындай бактысыз бир абалда туруп атам. Мен ошол өзүмдүн үйүмдө бактысыз болуп атсам, өзүмдү жаман сезип атсам, мен кантип балама сапаттуу ата-эне болуп бере алам? Муну эмне кыла алам деген суроолорду берип жатышты да. Ошондуктан бул деген негизи илимий жактан дагы бир аныктамасы бар. Эмне деген сөз? Илимий жактан караганыбызда миң деген бир иштер бар да, ошолордун баарында натыйжада мындай айтылган: эгерде бир үй бүлө сапаттуу болсо, ошол күйөөсү менен аялдын ортосунда абдан жакшынакай гармония бар болсо, анда ата-энелик дагы жогорку сапатка чыгат деп айтылган. Бул жерде айта турган сөзүм, үй бүлөнү негизи жакшы кармашыбыз керек. Ошол эң мыкты үй бүлөнүн биринчи алдындагы кадам барбы?
Ал эмне деген математика дегенде ал негизги ал биздин жекече индивидуалдык саламаттыгыбыз, биздин психологиялык абалыбыз канчалык деңгээлде жакшы, ошондо гана биз өзүбүздү инсан катары үй бүлөдө көрсөтө алабыз. Ал эми семинардын экинчи бөлүгү бала тарбиялоо темасына арналды. Biraz daha Türkiye perspektifinden Үй бүлөдөгү тынчтык, бейкуттук, сый урмат эң кымбат нерсе. Үй бүлөдө балдар тарбияланып, мүнөздөрү калыптанат. Эгерде үйдө тынчтык болсо, бактылуу балдар мыкты инсандар чоңоет. Эмне үчүн жан дүйнөсү таптаза болгон наристелер чоңойгондо кылмышкер болуп чыгышат? Балким алардын жашоосунда кандайдыр бир зомбулук болгондуктан. Баланы кемсинтүү, шылдыңдоо, орой мамиле кылуу бул психологиялык зомбулук. Жан дүйнө ооруса аны аяктыруу кыйын. Бул бара-бара психологиялык дартка алып келет. Көчөдөн, жол тыгында адамдар бири-бирин сөгүп, сабырсыздык көрсөтүп жатканын көрүп калабыз. Же бири-бирине болгон жек көрүүнү көрсөтүп жаткан болушат. Социалдык тармактарда тааныбаган эле адамды ашатып сөгүп жатканына күбө болобуз. Эмне үчүн мындай билесиңерби? Биз балдарыбызга зордук, зомбулук кылбайлы. Алар дагы өз балдарына зомбулук кылбайт. Айрыкча эненин турмушка болгон көз карашынан көп нерсе көз каранды. Биз баланы тилдеп жатканда баарына макул болуп, жеке пикири жок, башын жерге салып турса ойлойбуз, тартиптүү, тили алчаак бала деп. Чындыгында бул психологиялык оору. Баланы коркутуп баш ийдирүү оңой. Бирок ошол бала чоңойгондо башкаларды да ошентип эзет. Бала токмок жесе, ал эсинен кетпейт. Ал нерсе айыкпас жарат болуп өмүр бою жүрөгүндө кала берет. Ошондуктан мээримди аябайлы. Бала биздин менчигибиз эмес. Алар Аллахтын бизге берген аманаты. Кыянатта кантип жооп берем деп ойлойлу. Чүрпөлөрүбүзгө зыян кылып тагдырына балта чаппайлы diye soruyorlardı haklı olarak. Мисалы канчалык деңгээлде ата эне өзүнүн бактылуу жашоосун балдардын алдында көргөзсө, ошол бактылуулук сезим баланын ичинде орнойт экен дагы, ошол бактылуу жашоону издеп баштайт экен да. Ошол мени аябай таң калтырды. Эми ушул сабактан кийин мен ойлойм, бактылуулукту кээде биз жашырып деле коебуз да, мисалы уялыпчы, мисалы жолдошубуз менен. Анан ошол бактылуулукту тескерисинче чыгарып, ошону балдарыбызга сездирсек, демек ошондой жашоого көнүп, ошол алар үчүн норма болуп калат экен. Анан ошондой жашоого умтулат экен, демек бала. Бул маалыматтар тастыкталган психологиялык жаатындагы маалыматтар болуп атат да. Баягы каяктан алынды, эмнеге мындай депчи. Анан шариаттын негизин дагы айтып баштап атпайган экен. Баардык билимдер ошол шариаттын негизинге таянса гана туура болот эмеспи? Ошого маалыматтар аябай пайдалуу болуп атат. Хадижа айым сөзүн жыйынтыктап жатып төмөндөгүдөй кеңештери менен бөлүштү. O yüzden ben soru cevap kısmında çok önemli. Менин ата-энелерге 5 кеңешим бар. Чоңдорго айтпай турган сөздү балаңызга айтпаңыз. Балаңыздын сизге болгон муктаждыгын көздөр катары колдонбоңуз. Балаңыздын уникалдуулугун билиңиз, аны эч ким менен салыштырбаңыз. Күчүңүзгө ишенип балаңызга үстөмдүк кылбаңыз. Күн сайын балаңызга сүйүүңүздү билдирип туруңуз. Bu kitap serinde çıkma yolculuğu